былтыр 2021 жылдын 29 апрелинде так ушул үйүмдө менин кырчындай болгон балам Зекиров Шукмуратбек Умарбековичти ушу тажик тараптан ушу прямо эле үйүмө кирип атып кетишкен. Ошол жерде алып чыгууга даже мүмкүнчүлүк болбой 15-20 сааттай жатып калган. Чегераны чечип, биз эч жакка кетпейбиз. Бул балдар менин балдарымдын ата жайы, менин неберелерим, балдарым жашаш керек бул жерде. Ушуну өтүнөт элем. Мендей болуп эч ким сыздап, оорукчан болуп, канча энелер ушундай болуп атат ушу күндө. Биринчиден азыр биз мына жергиликтүү калктын ушу үйлөрдүн жабыркаган үйлөрдү эгер жашоого такыр мүмкүнсүз болгон болсо биз ошолорду жаңыдан үй салып берет деген ойдобуз. Бүгүн мынакей презентация кылып да чыгарып койдук. Бул 104,27 квадрат болуп атат. Ошону 105 деп толук эметип айтсак, усреднять 105 квадрат. Ошол үйдү биз салып беребиз. Ал жерде кирпичтен болот. Анан кийин үстү монолит менен мындай жакшы бир сапаттуу үй салынат. Биз азыр тактай берсек, кечинде барып туруп биз дагы иштейбиз. Бул жерде канча үй бүлө жашайт бул бир, канча үй бул жерде жабыркаган. Үйдүн саны ошого жараша чечим алынат да. Болсо бардык эле үйдү ала турган болсок, снос кылып туруп сала беребиз сонда. Ооба жарабаган үйлөрдү снос боло берет. Бул жерде атайын комиссиялар келген. Ошо комиссия менен бардык маселе бул жерде такталып, макулдашып, атайын азыр Бишкектен келген биздер көрүп атасыздар, азыр эле келип кетти президенттик аппараттар. Ошо кишилер менен такташып, макулдашып анан иш кылабыз. Балдарым окуу. Бир эле менин балдарым эмес, көп кеткен айылдан. Ошо окуу проблема болуп атат, анан эми жатаканага квартираны бир салып чыгарабыз. Самый главный окуудан калтырбаш керек да. Эса болсо ошолорду Баткенге алып келип, Баткенге бирге жайлаш керек да энди. Үч коргондон Баткенге алып келип. Баткенде мектептерге? Баткенге. Ошо балдар энди сабактан артта калбаш керек да, окуп туруш керек.